Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Бул Каракол Лайф TikTok каналы, Каракол шаары. Учурда биз Каракол шаарынын Каракол райондук электр тармактары ишканасына келдик. Социалдык тармактарда ушул акылдуу эсептөөчүлөр боюнча жагдайлар болуп, элдердин көбү суроолору менен чыгып атат. Анан ушундай учурлар биздин Каракол шаарыбызда дагы болуп атабы, болбой элеби? Себеби биздин Каракол шаарында да менин билишимче акылдуу эсептегичтер киргизилген. Анан ошолор кандай иштеп атат, эмнеге иштеп атат жана Каракол шаарында өзүңүздөр байкагандай учурда да күнүнө 1 сааттан светтер маал менен өчүп атат. Ошолор боюнча жалпы маалыматты азыр бизге Каракол шаарынын рейсинин жетекчисинин орун басары Чыналиев Айбек. Саламатсыңарбы, Айбек мырза? Ушул биз сизге келгенибиздин максаты ушул учурда социалдык тармактарда акылдуу эсептегичтер боюнча көптөгөн жагдайлар, суроолор болуптур. Анан ушул Каракол шаарында ошондой учурлар болуп атабы, болбой элеби? Ошол жөнүндө билип кетсек деп бир өзүңөргө суроо берели деп келгенбиз. Ошол жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңер. Саламатсыңарбы, Кайрат мырза? Бизде дагы туура айтасыздар, акылдуу эсептегич Каракол шаары боюнча бизге 17.000 кардардын үйүнө коюлган. Бүгүнкү күндө акылдуу эсептегич боюнча эч кандай көп эсептеп атат же болбосо аз эсептеп атат деген маселелер боло элек. Бирине экинин түшүнбөстүктөр пайда болгон кардарларыбыз болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда жеринен барып текшерип, кардарларга туура түшүндүрүп, акылдуу эсептегичтин кандай айырмачылыктары, артыкчылыктары бар экенин жеринен көргөзүп, түшүндүрүп берип, түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүп иш алып барып жатабыз. Акылдуу эсептегичтердин негизинен эле баягы кардарлардын тынчын албай, дистанциондук көрсөтмөлөрдү алуу жана акылдуу эсептегич электрдин кубаттуулугу көп болуп кеткен учурда же болбосо азыраак келип калган учурларда үйдөгү электроприборлорду күйүп кетпестиги үчүн өзү контролдоп үйдөгү приборлорду сактоо үчүн өчүп блокировать этип турат андай замыканияларды. Биринчиси, экинчиси ал эсептегичте канча киловатт колдонуп атканы, бир айда канча колдонулганы жана канча напряжение, канча ампер колдонуп атканы баардыгы көрүнүп турат. Канча напряжение келип атканы баары маалымат жеринен эле, үйүнөн эле резко келбестен сотрудниктер менен ошондон бир убара болбостон эле счетчиктин бетиндеги кнопканы басып эле өздөрүнө толук кандуу маалымат алып алышса болот. Кээ бирлер да койлоп атат, бул негизи акылдуу эсептегич болгону менен ал деген силердин система, анан элдер көп ойлоп атат, биздин акчабызды өздөрү эле көп жазып салып атат, анан аз жазып салып атат деп. Ошондой мүмкүнчүлүк мында жок да. Андай мүмкүнчүлүк жок. Бул автоматический система коммерческий учета деп узартылат, АСК деген счетчик. Бул акылдуу эсептегичтер канча электр энергияны колдонулган болсо, ошол эле электр энергияны колдонулат. Башкача айтканда, мурдан Каракол рейсинин азыр өзүңүз деле көрдүңүз, тыптынч, мурункудай кардарлар жок. Себеби мурун ушул айдын аягы кезинде, тем более кышкы күндөрү 150-200 адамга дейри рейстин алдында туруп калды. Себеби мурунку учетто человеческий фактор болуп, аз жазып калган же көп жазып калган учурлар көп болчу. Бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Колдонулган электр энергиянын показаниясын туура жана так берет электр эсептегич. Жана бул мой свет менен төлөө болуп дагы элдерге жакшынакай ыңгайлар жаралып атат. Мой свет программаны дагы биздин улуттук электр тармактар ишканасын ошону ойлоп, мой свет программасынын тиркемесин алып чыгып, ошону менен биргеликте показаниясы үйүнөн эле, үйүндө жатып эле көрүп, счетчик электр эсептегичте көрсөтмө менен тактап, туура экенин билип алып туруп эле, эч жакка барбастан эле үйдөн эле ошол тиркеме аркылуу электр энергиясын төлөп койгого болот. Анан дагы бир суроо, бул азыр учурда Каракол шаарында маал менен ар бир жерлерде район болуп күнүнө 1 саатка жетпеген убакытка электр жарыгы өчүп атат. Ошол кайсы убакка чейин болот жана эмнеге ушундай иш чаралар жүрүп атат?
Эми азыркы учурда бүткүл Кыргызстан боюнча регулирующий мероприятиялар жүргүзүлүп атат. Себебинде электр кубаттуулуктардын колдонуучулар, керектөөчүлөрдүн колдонуучу электр энергиясы көп болгондугуна байланыштуу жогорку чыңалуудагы подстанцияларыбызга кичине күч келип жатат. Ошол себептен баягы подстанцияларды иштен чыгарып керексиз акыбалга келтирип албоо үчүн баягындай 1 сааттык өчүрүү режимдерин кылып, подстанцияларды сактап калуу максатында иш алып барылып жатат деп эсептейм. Чоң рахмат. Изилердин көбү бир тараптуу болуп калбашынын себебинен азыр мүмкүн болсо бир акылдуу эсептөөчү колдонуучуларды кыдырып ордунан да бир көрбөйлү. Эсептегичтин айырмасы бул жерде мына счетчиктин бетинде однофазныйдан деле трехфазныйдан деле бетинде бир эки кнопка болот бул жердечи. Ушунун үстүнкү кнопкасын бассак, мына бул электр эсептегичте мына датасы 2024-жыл 3 ай 01 мартта атат да. Датасы чыгат. Андан кийин саат убактысы чыгат, мына 3-төн 12 мүнөт өттү деп. Андан кийин уже показания кетти. Электр эсептегичтин көрсөтмөсү. Бул электр эсептегич толук кандуу эсептеп берет. Канча эме көргөзөт. Мына бир фазада азыр 203, 210 напряжение кетип атат. Экинчи фазада 227 напряжение кетип атат. Үчүнчүдө 192 кетип атат. Мына колдонуп атканы 376 ампер колдонуп атат. 0,4 киловаттка. Бул кишинин парогу коюлган, мына 10 киловаттка парогу коюлган. Ушу менен биргеликте канча киловатт, канча неме колдонуп атканын баары, канча напряжение парогтору, лимиттери коюлган баардыгы көргөзүлөт. Бул эсептегич менен эч кандай кардарды алдоо, болбосо көбүрөөк жазуу алуу деген максат бул жерден эч кандай маселе болбойт. Кардардын үйүндөгү электроприборлордун күйүп кетпесин алдын алуу системасы бар бул жерде. Эгерде аз келип калган учурда да электроприборлор күйүп кетпесин деп автоматически өзү өчүрүп, нормализовать эткенден кийин кайра өзү автоматически күйгүзөт. Карыз менен өчүрүп болсо, бетине off 0,62 off 0,62 деген жазып чыгып калат. Силер электр энергиянын акчасын үйдөн же болбосо поштого барып же кассага барып келгенден кийин счетчиктин бетиндеги 0,62 деген жанагы код өчөт. Код өчкөндөн кийин азыркы эле үстүнкү кнопканы басып туруп эле ровно 6 секунд 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп басып туруп эле кое берсеңер автоматически светиңер өзү. Мурдагыдай резко барып мага подключение кылып берчи, анан коштуруп берчи, монтер жиберчи деген маселе жок бул жерде. Счетчик коюлгандан бери бир силерде бир ашыкча эсептелинип келип же лишний акча чыгып келген немелер болдубу? Жок, болгон жок. Маселелер. Жок, болгон жок. Туура эле чыгып атат баары, туура эле. Силер деле ушул мой свет менен төлөп атасыңар акча. Мой свет удобный экен да, аябай. Бая мурунку счетчик менен азыркы счетчиктин акчасы почти бирдей эле, айырма. Бирдей эле болгон, кичине бул наоборот даже арзаныраак болуп атат. Кээде арзыраак чыгып атат, да? Атат жакшы. Мой свет менен удобный төлөгөн. Резко барбаш керек, мындай эле төлөп койсоң удобный да. Вакыт жок болуп атат энер. Свет 1 саат өчүрөт болсо бир күндө. А так нормально. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй эле биякта азыр биз колдонуп аткан абоненттердин үйүнө келип, өздөрүнүн дагы ойдорун уктуп, өзүңүздөр да көбүлөр, мен да өзүм ушул убакка чейин түшүнбөй эле болчумун. Элдердин жазган комментарийлерин окуп эле чынында эле ашыкча кошуп коюшабы же алып коюшабы деп, бияка андайга эч кандай жол жок экен достор. Каракол шаарында жана башка региондорго карагандай мындай деле элде чоң маселе, чоң жагдай жок экен. Ошол себептен достор, баардыгыңарды мен деле ушул учурда биздин Каракол шаарынын рейсинин жана жалпы Кыргыз Республикасындагы энергетикалар системасында иштеген жумушчуларыбызга бир аз колдоо көрсөтүп, өзүбүз деле электро энергияларды экономдоп, үнөмдөп колдонууга баардыгыңарды чакырам. Жана ушул бүгүнкү биздин кылган иш чара силерге жакшы бир маалымат алып келди деген ойдомун.